Жарым сааттын ичинде бизди жок кылган базадан. Бул өтө акмакчылык. Бардыгыныкы биригип 13 миллион сом акча өндүрүлүш керек. Мен 545 миң өзүмдүн акчам. Ахвал аябай оор, азыр өзүңөр көрүп отурасыңар мынакей. Бир канча семьялар ажырашып атат. Элдин акчасын төлөп берсин. Ушунча элди какшатып. Россиядан 15 жыл иштеп топтогон акчам болчу ушул. Азыр үйүм жок, атам үйүнө жүрөмүн. Орус, Кыргыз Аман банкына жабырлануучулар акча депозитке салган. Депозитке салып, ошол боюнча 36 жабырлануучубуз бар. Келгенибиздин себеби бул жерде Өзгөн райондук сотунан, Ош областтык соттук коллегиядан жабырлануучулардын пайдасына чечилген, өкүм чыккан. Ошондо Аман банк бардык жабырлануучулардын депозиттеги шоттогу акчаларын толугу менен төлөп берүү жөнүндө. Ош областтык сотунун өкүмүнө Аман банктын өкүлдөрү даттануу арыз менен жогорку сотко кайрылышкан. Ошол кайрылганын себебинде мына бүгүнкү күнү 24-сентябрь күнү саат 10:30-га дайындалган. Ошондо Капаров деген Аман банктын адвокаты биз менен кошо келип, регистрациядан өтүп, сот залына кирер маалында да адамдардын жабырлануучулардын айтуусу боюнча ал качып кетти. Бирок ол өзү бир представителинен айтырып жибериптир, мен давлениям көтөрүлүп кетти деп. Давлениясы көтөрүлгөндүгү, ооруп калгандыгы боюнча эч кандай справкасын көрсөтө алган жок. Общий 36 жабырлануучу бар. Анын ичинен 30 адам келди. Бардыгыныкы биригип 13 миллион сом акча өндүрүлүш керек. Ошол боюнча келгенбиз. Ошол 13 миллион сомдун не болуп жок болуп кеткенин айтып атышабы? Эмне болуп жок болуп кеттир ошол 13 миллионду ал жерде Абдыкадыров Жеңишбек азыркы күндө 10 жылга камакка алынды. Ошол акчаны мен Куршаптагы филиалдагы Аман банктын ичине компьютерлерди алганмын, ичин ремонттогонмун, дагы башка түрдүү иштерди жасаганмын. Ошентип ушул акча киришип жок болуп кетти. Мен алгандыгым туура деп туруп толугу менен көрсөтмө берген. Кызым ушу Москвада иштеп, мага салып аткан. Кызымдын 3 баласы бар. Күйөөсү өлүп калган. Күйөөсү өлгөндөн неме кылып, балдарын мен багып атам. Балдарым мен баккан үчүн мага акчасын салып атканда мен Аман банкка сакталып турсун деп салып аткам. Бул Аман банкты ишеничтүү болуп салып атканбыз. Депозити илинип турган, печаты болуп турган, келишимге кол коюлуп, кинишке берилип аткан, анан квитанция берип аткан. Ошого ишентип мен салганбыз. Мына энен 1,5 жыл болду. 1,5 жыл салгансыз? Мен 545 миң өзүмдүн акчам, 604.900 деп неме проценти менен төлөп берсин деп мен Аман банкка айттым, неме коюп атам да. Былтыр 2-октябрда 2018 жылы ушул Аман банктын башчысы Абиров Нурбекке мен лично келип кеткем. Ушул 36 үй менен атын 6 адам келгенбиз. 6 адам келгенибизде 6 адамдын экөөнүн исписогу чыккан немесинен. Банктын базасына чыккан 2 адамдын исписогу. Меники менен Ороз деген баланыкы чыккан. Анан ошондо мен шотумдун акчасын чыгарып бербейчи канча экен десем, эже күтүп туруң, специалисттер келсин деди. Биз эртең менен аябай эрте кирген болчук. Специалисттер келгенден кийин бизди Абиров кабыл алып калды. Ошол убакта Гүлнур деген бухгалтер келип биздин паспортубузду сурады. Биз экөөбүз ага паспортубузду берип коюпбуз дагы немеге башчысына кирип кеттик. Биз башчысына чыккандан кийин эле уже биз жокпуз да базада. Жарым сааттын ичинде бизди жок кылган базадан. Азыр айтып атышат, ошол убактагы жетекчи жеп койгон деп Аман банк ошол жетекчиге төңкөп атат да. Куршаптын жетекчисин. Куршаптын филиалдын жетекчисин айтып атат. Эгер ошол жетекчи жеп койгон болсо, ошол күнкү 2 адамдыкын ким жеп койду? Ол убакта жетекчиси ошо Финполдо тергөөдө жүргөн экен. Бул бир. Экинчиден биз ал жетекчисине ишенип салган эмеспиз. Биз Аман банкка юридический лицо болуп турган Аман банкка ишенип салганбыз да. Ошол жетекчини алып атканда өзү сурап билип териштирип албайбы? Анан келип мындай карапайым элдин акчасын жеп коюп, ушинтип мынантип бозотуп баардыгыбызды мынантип азыр аксакалдардын дайынял көтөрүлүп буттары ишип кетиптир. Түнү менен уктаганыбыз жок. Мына бүгүн сотко катышабыз деп келсек, мындай иш болуп ушинтип адвокат качып кетип отурат.
Ошону мына соттор деле кичине аткаруучуларын жөнөтүп, ушу немесин адвокатын чакыртып алдырыштын аракетин кылса болмок да. Элди да ойлош керек да. Эл бар үчүн ушулар иштеп, ушу элге иштеп берсин деп ушуларды шайлап койгон да. Булар болсом келип акчалууларга иштеп эле мынантип акчасы жок бечара карапайымдар мынтип отуруп калып атпайбызбы? Аман банк ошол убактагы жетекчи жеп койгон деп атат. Ошол убактагы жетекчиси жеп койсо, биз ошол жетекчисине ишенип берген эмеспиз да, биз Аман банкка ишенип салганбыз да. Аман банк менен эки жактуу келишимибиз бар колубузда. Печаттары бүт оригинал болду, экспертке барып келди печаттар. Ал бир ушинтип неме кылып бардыгын элди жыйнап туруп, силер иш жакка чыкпагыла, телевиденияга чыкпагыла, биз төлөп беребиз деп Абиров өзү сөз берген будан 1 жыл мурун. Бул бизди алдап эле убакытты созуп аткан экен да. 2 айдан кийин биз чалдык, биз Акпресске чыккан атабыз, канаке төлөгөнүң десек, ойгоку чыкпай турганда дагы 1 ай кармады. Акыры биз Акпресске чыктык. Акпресске чыктык, уже телевиденияларга чыга баштаганыбызда Аман банк лично мени сотко берип коюптур. Мурзаева Минара жалган жала менен Аман банктын айройуна шек келтирди деп бериптир. Ошол мени сотко берип алып, ага да барбай коюшту. Өздөрү барбай койду. Барбай коюп 3 жолу сот болуп, 4-үнчүсүнө делону жаап салды. Ушунча элди какшатып, ошол мээнет менен Россияда, Казакстанда иштеп, таап, ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын акчасын ушу банкка сактап жүрсөк, мына кылган иштер бул банктын. Бул өтө акмакчылык. Мына канчалаган энелер, аталар өтүп кетти ушу акчанын немесинен кыжаалат болуп. Бир канча семьялар ажырашып атат. Билинип калып, эми жогорку бийликтер мына өзүбүздүн Өзгөн районунан чыккан аябай жакшы депутаттарыбызга кайрылганбыз. Кайрылууларды бердик. Бир канча жолу алар менен жолугушуп атабыз. Президентке кайрылдык. Былтыр 2 октябрда өкмөткө кайрылганбыз. Бардык жерге тиешелүү органдардын немелерин бүт бар жона кайрылуубузду берип кеткенбиз. Акыйкатчы Токон Мамутовго чейин киргенбиз. Ушу мен өзүм жалгызбой энемин. Кыргызстанда жумуш жок болгондо байланыштуу мен Россияга барып иштеп келгенмин. Россиядан 15 жыл иштеп топтогон акчам болчу ушул. Ушу балам үйлөйүн, жайлайын, үй алайын деп топтогон акчам эле. Азыр үйүм жок, атам үйүндө жүрөмүн. 2 килейген бойго жеткен балам менен. Сиганский жашоо болуп жүрөм да, мындай жеткендечи ачыгы. Эми ушуну жогорку бийликтегилер бир эске алып, ушу элдин эсебине чечип бергидей кылсын. Качанга чейин эле ушинтип кыйналып жүрөбүз?